47 bölüm. Бабылдың қызы. Еркек көрелек қыз. Жерге түш. Топыраққа отыр. Жерде отыр. Каздимдердің қызы. Падыша тағы жоқ. Мындан ары сені назик жана бай деп аташпайды. Жарғылчақталып ұн тарт. Жабуыңды алып таштап, етегіңді көтөр, тізеңді ач. Дариядан кечіп өт. Сенің етің ачылат, атүгіл абейірің да көрініп қалат. Өч алам, еч кимди аябайм. Биздин куткаруучубуз Теңир, анын ысымыз Себайот, Ысрайылдын ыйыгы. Каздимдердин кызы унчукпай отур. Караңгыга кет, анткени мындан ары сени падышачылыктардын ханышасы деп аташпайт. Мен өз элиме каардандым, өз мурасымды котордум. Аларды сенин колуңа салып бердим. Сен аларга ырайым кылган жоксуң. Карыларга өзүңдүн эң оор моюн тургуңду салдың. Сен түбөлүккө ханыша болом дегенсиң. Бирок аны оюңда элестеткен жоксуң. Андан кийин эмне болоорун ойлогон жоксуң. Бирок азыр муну ук. Эрке, камырабай жашаган, өз жүрөгүндө мен элемин. Мага тең келген эч ким жок. Мен жесир болуп отурбайм. Балдарым өлбөйт деген кыз. Күтүлбөгөн жерден бир күндүн ичинде сага экөө тең келет. Балдарыңдан ажырайсың. Жесирлик башыңа түшөт. Сыйкырчылыкты көп кылганыңа карабастан, сыйкырчылыгыңдын чоң күчүнө карабастан, алар сенин башыңа жетишерлик түшөт. Анткени сен өзүңдүн жаман иштериңе таяндың. Мени эч ким көрбөйт дедиң. Акылмандыгың менен билимиң сени жолдон чыгарды. Жүрөгүңдө мен элемин. Менден бөлөк эч ким жок дедиң. Ошондуктан башыңа алаамат түшөт. Анын кайдан келерин билбейсиң. Башыңа мүшкүл түшөт. Сен аны болтурбай кое албайсың. Сенин башыңа күтүлбөгөн жерден бүлгүн түшөт. Сен ал жөнүндө ойлогон да эмессиң. Эми сен жаш чагыңдан бери кылып келе жаткан сыйкырчылыктарың менен, көп сандаган көз байлоочулуктарың менен кала бер. Балким ошолордон пайда табарсың. Балким туруштук бере аларсың. Сен өзүңдүн кеңешиңдин көптүгүнөн чарчадың. Асманды байкоочулар, жылдыз саноочулар, жаңырган ай боюнча алдын ала айтуучулар келип, сени башыңа түшө турган нерседен куткарышсын. Мына, алар самандай. Аларды от күйгүзүп кетти. Алар өздөрүнүн жанын жалындан куткара алышкан жок. Жылынууга чок тагылган жок. Кактанып отурууга от тагылган жок. Жаш кезиңден бери сен ким менен иштешип, ким менен соода сатык жүргүзүп келсең, ошолор сен үчүн ушундай болуп калышты. Ар ким өз тарабына илкип басып кетти. Сени эч ким куткарбайт.